кечке жуук кыргыз-тажик чек арасында чатак чыккан. Кыргыз тарап Аксай Тамдык көз карандысыз жолунун курулушун баштамакчы болгондо, кошуна өлкөнүн тургундары буга каршы чыккан. Чек аралаш айылдагы тургундар бири-бирине таш ыргытууга өткөн. Анда эч ким жабыр тарткан жок. Чырды эки өлкөнүн чек арачылары токтотушкан. Адамга тийдиби? Адамга тийдиби? Atışı başladı hocam. Adam attı. Atışı da be. Direkt 5-6 tane sürüldü. Тийдиби? Даңалдакман атат да? Tajda tüyenin adı atadı. Кыргыздар не болду, кыргыздар? Kırgızlarda işte geziyor. Jönü bilin tattı. Tar diyor da jönü. Коңшу өлкө менен келишпестик премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тажикстандын премьер-министри Кохур Расулзада менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулады. Окуя болгон жерде Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разахов жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Ибрахим Азимов жүрөт. Бул азыр 3 күндөн бери биз жолду кеңейтип салып аткан болчубуз да. Бирок бүгүн саат 4:30 чамасында Тажик Тожикон айылынын жарандары чыгып биздин жолду биз куруп аткан жолго чыгып тракторибизди кубалап чек арачыларга баш бербей чек арачылардын машинасын талкалап таш бараңга алып. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, тараптар абалды турукташтырууга аракеттер көрүлүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулады. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалды болтурбоо үчүн биргелешкен комиссия түзүү керектигин жана ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитация процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылдыгын белгилешти. Ошону менен катар президенттер кылымдардан берки жылуу коңшу мамиледеги эки өлкөнүн эли тынчтыкта жана достукта гана жашашы керек деген бирдиктүү пикирин билдиришти. Турукташып калган абал түштөн кийин кайра курчуп угатылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен облусунун Аксай айылында атылган октон жаракат алган адам Баткен облустук бириккен клиникалык ооруканасына жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.